Акыркы учурларда Кыргызстанда эле эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө популярдуулукка ээ болгон спорттун түрү бул эрежесиз эр уруш. Ал эми ушул спорт менен машыккан Кыргызстанда дагы жаштар көп. Бүгүн биз алар менен тааныштыруу максатында Лига спорт клубуна келип олтурабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Чыдамкайлык, аракетчилдик, эр жүрөктүк бул сапаттар эрежесиз эр уруштун мушкерлерине таандык. Анткени башка спортторго караганда бир топ кооптуу келет. Бул жерде машыгып жаткан спортчулардын максаты көксөгөнү бери чемпион болуп Кыргызстандын желегин желбиретүү. Ал эми машыккан жигиттердин баары эле ар кайсы тармакта иштеген карапайым үй бүлөдөн дейт машыктыруучусу. Жакында Каракулжа районунда боло турчу беттешке даярданып жаткан спортчулар күнүнө 2 маал тер төгүп машыгышууда. Бизде эми Лига спорт клубунда бүт эле айылдан келген балдар, бүт эле карапайым балдар, Жети областан келген балдар. Ошо бардыгы эле ошо студент болуп келишет, шаарга иштегене келип, ушинтип эмгектенип чемпион болуп атышат азыр. Бала чагынан бул спорттун түрүнө катышууну самап келген Эшболот жакында боло турчу беттеште жеңишке жетерине ишенет. Ар бир ийгиликтин артында талыкпаган эмгек жатарын айткан спортчу айылда мындай машыгуучу жайлар жок болгонун айтат. Биз айыл жергесинде чоңойгонбуз. Айыл жергесинде бул жакка караганда шарт жок. Биз машыга турган жерлер жок. Бул жакка келип тренировка кылып ошол мелдештерге катышып, аз да болсо ийгиликтерге жетип келип атабыз. Бул спорт деген өзүбүз үчүн керек нерсе да. Ден соолук үчүн жаман нерселерден алек болчу спорт менен займайт этсең өзүң үчүн жакшы нерсе да. Ар бир спортчу чемпион болууну самайт. Бир эле эмес, бир нече спорт түрүнөн чемпион болгон мушкерлер да бар. Алардын бири Манас мырза. Мен эрежесиз эр уруш тармагына катышканыма уже 5 жыл болду. 5 жыл ичинде Кыргызстан чемпион болду. ММА боюнча чемпион болдум. Анан греплинг боюнча чемпион болдум Кыргызстан. Анан азыр рекордум 4-1 боюнча кеттим. Эрежесиз эр уруштун башка спорттордон өзгөчөлүгү көп. Бир нече спортту ичине камтыгандыктан Хаби мырзанын кызыгуусун жараткан. Мен мисалга көп спорттор кылдым. Мисалга азыркы тайский бокс эң кооптуу спорт болуп эсептелинет. Мен Кыргызстандын көп жолку чемпиону болдум. Көп жактарда жүрдүм, Россияда кылып жүрдүм. Бул эрежесиз эр уруштун мага жакканы бул бардык жактан күрөшөсүң, стойкадан иштейсиң, бардык жактан. Бул спорт кооптуу болгонун ата-энеси билсе да, колдоп турарын айткан Камчыбек спорттон сырткары окуп баарына жетишет. Үйдөгүлөрүм наоборот жардам берет, поддержка кылат. Спорт менен машыгып аткан, тренировка кылып аткан эмемен. Будан сырткары окуйм. Окуп, анан спорт жетишем. Кыргызстанды таанытууда спорт тармагы чоң роль ойнойт. Андыктан желегибизди желбиреткен мушкерлерге ийгилик каалап, көрүүчүлөрдү спортко чакырабыз. Дени сак улут, күчтүү мамлекет. Азирет Осмонов, Алтынбек Кубанычбеков, Таң маанай берүүсү.